Кооз жаратылыштын койнунда кар менен эс алуучуларды суктандырган Каракол тоо лыжасына бара турган унаа жолуна асфальт төшөлөт. Ошондой эле тротуар жана вело жол курулат. Азыркы учурда изилдөө иштери башталды. Туристтер көп келип атат бияка. Өзүбүздүн кишилерибиз да эс алып атат. Биз ошо элге кызмат кылалык деп жүрүп атпайбызбы? Ана мына садовный жөнөштөрдү ошо колдо менен кылып айтпайбы? Мына туристтик жөнү бар, лыжный базаны, дагы башка туристтик жерлер бар, асфальт салынып атат да. Элге шарт берилип атат. Ошол себептен мына биздин бул жол болсо билесиз, биздин балансыбызда маселе. Каякта бир айыл өкмөткө да карабайт, кайсы жерде карабайт, эч ким карабайт да. Мына бизге садовный жөнөштөр тапшырма бергенден биз өзүбүздүн балансыбыз алдык. Алып туруп мына көрдүңбү, мына быйыл болсо гололедто болгон жок. Бияктан мурун эле жыптар эле каттачу эле, азыр болсо жеңил машина баары эле каттап калды. Белгилей кетсек, бул каттам жергиликтүү бийликтин карамагында туруп 2023-жылы министрликтин балансына өткөрүлгөн. Номер 11 жол тейлөө ишканасына берилген соң шагыл жол түздөлүп, тегизделип жана кышында кардан тазаланып турду. Буга чейин мында жол тандабастар гана жүрө алса, эми жеңил унаалар менен барууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондон бери мына кыш мезгили менен жалпысынан карап чыктык, карларды сүрүп аттык, инерттик материалдар чачылып атты. Жергиликтүү тургундардан жана келип аткан, бизге эс алып келип аткан туристтерден эч кандай бизге мындай жалап болгон жок. Жолубузду Кудай буйруса жакшы кыштан чыгып аман-эсен карап алдык, эч кандай автоунаалар тайгаланып сүйүштөргө болгон жок. Карадык. Бул каттамдын жалпы узундугу 7 чакырым, анын 3,5 чакырымына асфальт салынат. Унаа жолдун курулушуна жергиликтүүлөр да кубанууда. Жасалса жакшы болмок. Былтырдан бери эле жакшы сүрүлүп атат. Жолчулар кышта сүрүп чыгышты бул жолду. Дагы 3 километр салынат деп атат. Сүйүнүп атабыз. 3 километр салынса жакшы эле болот эле. Мияка дагы биз окшогон кичинекей машиналар чыга албай калат. Туристтер келет, чоң машиналар чыкпаса кышкысын чыга албай калышат. Жолчулардын балдары сүрүп берип атышты кышкысын. Ачып берип атышты. Рахмат аларга. Курулуш мөөнөтү 2024 жылдан 2027 жылдарга белгиленген. Унаа жол 4 тилкелүү болуп, тротуар, велосипед жол менен 14 көпүрөнүн, 2 жөө адамдар өтүүчү өтмөктүн жана 877 суу түтүктөрүнүн курулушу менен реконструкциялоо жумуштары каралган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.